Ибн Сирин, Алла аны рахмат кылсын, айтат: "Ма хасатту ахадан аля шейин мин амри дуня" дейт. Мен эч качан ошол дүние ишине таандык болгон нерселерди бирөөгө көрө албастык деген нерсени кылбадым дейт. Эмне үчүн дегенде, эгерде бул адам мына ошол жасап аткан нерсеси ошол бейишке татыктуу нерсе боло турган болсо, анда мен эмне үчүн мына ошол дүние үчүн мен көрө албастык менен алектенишим керек. Бейиш менен салыштырмалуу бул нерсе эч кандай арзыбаган нерсе. Эгерде бул тозокко татыктуу нерсе боло турган болсо, кантип мен мына ошол тозокко кетип бараткан адамга мен ал адамга көрө албастыкты кантип мен көрө албастык кылышым керек. Мына туугандар, бүгүн биз бул нерсеге көңүл деле бурбайбыз да. Бул нерсеге биз көңүл бурбайбыз. Биздеги ошол жасап аткан бул жакшыбы, жаманбы, бул Кудай сүйгөнбү же Кудай сүйбөгөнбү, бул нерселердин айырмасына биз барбайбыз. Бизге негизи мына ошол баягы көрө албастык менен алектене турган болсок, ал керек болсо бейиштин адамы болсун, керек болсо тозоктун адамы болсун, көрө албастык менен алектенген инсанга бардыгы телеге тегиз. Туугандар, мына ошол көрө албастыктын биз айттык, мына ошол эки түрүн Кудай тыюу салган пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям бизге эскертти. Бул адамдын жакшылыктарын баарын отунду, от жалын кандай жеген болсо, дал ошондой адамдын жакшылыктарын жеп кетет деди. Бул дегени туугандар, өзү эптеп же Кудайга жаккан бир кыйраткан ибадатыбыз жок. Кудайдын алдында жүзүбүз жарык боло турган ушундай бир Аллахка өткөрүп койгон жакшылыктарыбыз жок. Бирок биз ошондой болсо дагы өзүбүздүн саналуу, чектелүү болгон жакшылыктарыбыздын жоголуп кетпесин, ушул нерсени жоготуп койбойн деген мындай кыжалат болуу бизде жоктугунан биз туугандар өзүбүздү банкротко учуратып, жашообузду улантып кете беребиз. Эмне үчүн дегенде, бүгүн биздин мусулман адамдын жашоосу, имандуу, ишеними бар, акыретке, Аллахка ишенген, кыямат күнгө ишенген пенденин жашоосу капыр, эч нерсеге ишенбеген капыр атеисттин жашоосунан бул өзгөчөлөнүп туруш керек болчу. Бирок биздин жашообуз капырдыкы, мусулмандыкы эч кандай айырмасы жок болуп калгандай биз жашоо кечирип атабыз. Аллах Таала Кур'ан Каримдин бир аятында: "Интамсаскум хасанатун тасухум ва интусибкум сайя яфраху биха". Мына ошол көрө албастык деген илдеттин мына ушул бир натыйжасы, бир көрүнүшү. Эгерде силерге бир жакшылык келип калчу боло турган болсо, ал силерге келген жакшылык аларды кайгыга салат деди. Мына ошол баягы көрө албастык кылып аткан адам эгерде бир кандайдыр кырсыкка кабылса, проблемасы пайда болсо, ооруп калса же дагы башка нерсе болсо, бул нерсе алардын жүрөгүнө, ошол көрө албастык кылган адамдын жүрөгүнө кубаныч тартат. Ал эми аларга жакшылык келип кала турган болсо, туугандар, бул жакшылык бул адамдардын жүрөктөрүнө кайгыны тартат. Бул кубанбайт. Бул көрө албастык деген теманы туугандар, эгерде биз изилдеп кара турган болсок, бул темага мына ушул динге эч кандай тиешеси жок болгон адамдар психология ошол илимдерин изилдеген, мисалы ошондой илимпоздор, психология. Мына ошолордун дагы кеңири талдап, сүрөттөп айтып берген нерселери аябай көп. Мына ошол Али Имран сүрөсүндөгү 120 аятында келип атат. Бул жердеги туугандар, көрө албастык менен бир адамды жаман көрүү, жек көрүү, ага жамандыкты каалоо, мына ошол нерселер бардыгы өзүнүн шериктерин кошо тартып жүрөт. Эч качан туугандар бир күнө сөзсүз түрдө экинчи дагы бир какой-то побочный эффекттери болгондуктан, бул сөзсүз түрдө ошондой побочный эффекттерди кошо ала жүрөт. Бул проблема жөн эле калып кетпейт. Ошон үчүн туугандар, мына баягы адамдын жакшылык соопторун баарын жок кылып жиберет дегени, мына ошол көрө албастык сооптордун баарын кырып салат деген мына ушундан. Туугандар, эң кооптуу нерсе.